Assalamu алейкум, урматтуу туугандар, жалпыңыздардын аманчылыгыңыздарды тилейбиз. Биз токтогон жерибизден манасыбызды андан нары улайлы. Бизге жаңы көрүүчү болуп, бизге жаңы кошулуп жаткан адамдар болсо, аларга адатыбызча дагы эскертип коелу. Биз манас эпосун майдалап, баян кылып, аңгемелештирип айтып жатабыз. Мен токтогон жеринен улайын, сиздер болсо эфирди бөлүшүп коюуну унутпаңыздар, достор. Эфирди кайра эле кайталап бөлүш дей берет экенсиң деп жаман көрбөңүздөр. Канча журтка жетип калса, ошончо кыргызга кичине болсо дагы пайда болот деген жакшы үмүтүбүз бар. Эмесе кече Тунук булак деген жерде Манас бир топ кыргыздын аттуу баштууларынын баарысын жыйып, Кыпчагын, Ногоюн, Нойгутун, жана башкасынын баары ошол Тунук булактын этегинде жолугушуп, топ кылып, жыйын кылып турушат. Айдаркандын Көкчөсү, Акынбектин Меңдибай, Гүлдүрдүн Чалыбай, Күнөстүн Мажиги, Чалик деген балбан, Акбалтанын Болоту, Актайлактын Маматы, Жакыптын Манасы өзү, Эштектин Жамгырчысы, Түгөнбайдын Дамбылда, Көкмөк уулу Жанай, Көчөрбай уулу Керкөкүл деген баатырлар мына ошол жерде топтолушуп, ант кылышып, шерт кылышты дейт. Биз качанга чейин ушинтип турабыз? Илгери баягы Лут пайгамбардын учурунда, бул Кытай Лут пайгамбардын учурунда жер издеп, жер кезип, чабылып, чачылып барып, деңиздин жанынан шаар куруп, ошол жерге барып, акыры токтоп, буларды ошондон бери Үрүстөм деген кай бир баатыр барып бир коркуткан, ошондон бери Азирет алы албаган топон суу баягындай каптап калбаган. Мына ошол бейжинди булар куруп алып, азыр киши теңсинбей калды. Лут пайгамбардын учурунда ошол жакка барган дейт. Кийин Нух пайгамбардын учурунда топон суу болгондо дагы бул жакка чала-чула жетти дейт да. Анда топон суу жөнүндө Манаста кабар берет. Ала тоодон 40 аршын бийик болду дейт. Топон суунун баягы бийиктиги. 40 аршын дегенди мен азыркы аршын менен санап көрсөм 28 метр. Баягы эң бийик деген тоонун үстүндө 28 метр суу жатты дейт да. Манаста мына ушундай кабар бар экен. 40 аршын суу жатты дейт. Мен аны интернеттен карап ал эми Лут пайгамбар жөнүндө анда дагы интернеттен карасам, биздин заманга чейин 19 кылым мурун болуп аткан окуя мына ошол Лут пайгамбардын учурунда деп Кытайды айтып жатат. Тетиги деңиздин жээгине барып, ошо эке Бейжин калаасын салып, андан бери көбөйүп олтуруп, азыр бизди теңсинбей дүйнөнүн баарын чаап, бизди талап тоноп аябай айлабызды алты кетирди. Мына Сарыногой деп жанындагы эштекти көрсөтүп атат. Манастын таятасы экен ошол Сарыногой деген. Сарыногой тар капчыгайдын ичинен Кытайды кече тосуп, ошол тар капчыгайдан 40 000 кол келсе дагы 45 араң өткөн тар капчыгайдын ичинен булар тосуп жатып, ошол жерде 111 000 Кытайдын колу кырылды да. Анан өзүңдүн жериңе көчүп барасыңбы десе, бул жерем тар жер экен деп, тар деп, мына ошол Сарыногой анан тартарып кетти дейт. Эми тар болсо да ушул жерде жатайын, Кытайга таланганча деп, мына ушундай дагы аттар, мына ушундай дагы маалыматтар бар. Мына ошентип Кытай жөнүндө булар айтып, Кытайды барып бир чаап келбесек деп, жана 300 000ден ашуун кол эле дейт. Ошол 300 000ден ашуун колдун жанагындай кары картаңдарын, ошол эле учурда жаш бели кателек балдарды согушка жарамы жок, баягындай жаш уландардын баарысын айылга баргыла, келген жаңарга кеткиле дейт. Аларда кетпейбиз, биз дагы барабыз силер менен чогуу согушка деп көшөрүп болбой койгонуна карабай, биз олжо алсак силерге да бөлөбүз деп олтуруп, аларды эптеп үйүнө кайтырып, мына ошол 20-30 000 кишини үйүнө кайтарышты дейт. Андан 270-280 000дей кол менен булар Кытайды көздөй бет алышты дейт. Кытайдын чегин айтат. Кытайдын чеги ары чети Ындыстан, андан бери Жазира дейт. Күн батышы Жамине деген жерден Кытайдын чеги мына ушул дейт. Ошол жерге эртеси күн анан кийин баягы
чогулуш бүткөндөн кийин Ырамандын Сарылбек деген ушундай ырдаса оозунан тимеле баягы ыры төгүлгөн, ушунчалык уйкаштырып сүйлөгөн Ырамандын Сарылбек деген уулу бар эле дейт. Кийин Ырамандын Ырчуулу аталып калды. Мына ошол Ырамандын Ырчуулуна жар айттырып олтуруп, баягы элдин баарын ошондо Ырамандын Ырчуулу 15 жаш курагында экен. 180 миң колду айдап Манас баягы Жакыптын агасы Бай Ногойдун кызыл туусун көтөрүп астыга түштү деп айтат. Ошондо Кернейин бапылдатып Сурнайын тарттырып деп Керней Сурнай жөнүндө дагы кеп кылып атат. Биз азыр Керней Сурнай десе каяктагы бир жактарга берип салганбыз. Муну дагы айтып коелу. Керней Сурнайын тарттырып, доолбасын урдуруп, баягы Бай колдун башын баштап, Ногойдун кызыл туусун желбиретип, колду баштап Кытайды көздөй жөнөштү. Жолдон келатып, Маңгут деген шаарда бир топ эл бар экен. Мына ошол жерди басып алды дейт. Мына ошол жерди басып алып, ал жердин эли дагы түрк тукумдуу эл экен, түрктүн уругунан экен. Алар дагы келип, бизди Кытайлар чаап алган, биз Кытайга карайбыз, биз Кангайга карайбыз. Буларга кызмат кылганча силерге кызмат кылалы. Эгерде өлтүрөм десең баш мына, өлтүрбөйм десең биз сенин жарайлы кызматыңа дешип, булар кызматын кылышып, 14 киши башкарат экен, 14 киши аксакал экен. Ошолор келип Манастардын кызматында болуп калышты дейт. Мына ошол жерден өтүп, андан ары билесиздер, андан ары Кашкарды баягында Кошой тетик Кебилстандан, Кебилден бери жагында Кундуз деген жерде Кошой жүргөн жеринен ага Жаангер деген жанагы тетиги Ыйса пайгамбар менен учурашкан 850 жыл жашаган Жаангер Билерик деген баласы жанагы Дагалакта Кырмыз хандын туткунунда калып, анан баламды чыгарып бер деп Кошойго барып, Кошой ал жактан 60 миңдей кол алып келип, Кашкарды басып жатып калган болчу. Мына ошол Кашкарга Манастар жетип барып калышты. Ал жерде баягы Жаангерди көрдү. Ал жерге Жаангер да кол курап жаткан, ал жерде колу Кошойдун 200 миңге жетип калды эле дейт. Мына ошолор болуп баарысы Манастын колу менен кошулуп 500-600 миң колго жетип калды. Мына ушундай аябай колдун саны көбөйдү. Мына ошол жерде Манаска Жакыптын агасы Бай өзүнүн Бакай деген уулун эшитип келип тааныштырат. Билесиздер, баягы 40 чилтен Манаска экинчи жолу жолукканда абдан чоң колдун астында, жалаң темир завод кийген аскердин астында алтындан таажы кийип турган бир жигит бар эле. Мына ошол ким дегенде бул Бакай деген болот. Муну менен кийин таанышасың деп 40 чилтен айтты эле. Бакай менен Манас ошол Кашкардын тегерек четинде таанышып, атайын Бай аны эстип келип Манаска тааныштырды. Мына ушул жерде дагы чоң бир кызыктай окуя болот. Кыдыр алейхиссалам ушул Манас менен Бакайга 14 киши болуп келишти дейт. Экөө көрүнүп, 12си көрүнбөй турат. Жанындагы Кыдырдын жанында улуурагы Бак экен дейт. Бак менен Кыдыр келип экөө кошулуп, жолугушуп, Манас менен Бакайга көрүнүшүп, калган канча кол турса анын баарына көрүнбөстөн Манаска Бакайды дайындап, алдыда жүрсө сан колдой, артта жүрсө алдыда жүрсө ак жолтой, артта жүрсө сан колдой. Мына ушул Бакай сага өк болот, Бакай сага жөлөк болот деп Манас менен Бакайды тааныштырат. Мына ушул жерде Бакайдын атасы Бай көз жумуп, баягы 800 миң, 700 миң, 600 миң кол ошол чогулушуп, Бакайды о дүйнөгө узатышып, ошол жерде жерге беришет. Андан соң баягы Абдылда дегенин Манас жаңы хан көтөрүлгөндө Айкожону таап келесиң деп баягы Манаска дин үйрөткөн, Кудайды үйрөткөн
Айкожону таптырмакка Абдылданы жөнөткөн. Ал болсо тетигил жактан Кыбылга барды дейт. Андан нары Меккеге, Мединага барды дейт. Андан нары Мисирге, андан бери Мисирге, бул жагы Испанды кыдырды дейт. Анан Мисирден баягы Айкожону таап, алар дагы кайра Кыбыл менен өтүп, Опол тоону ашып, Опол тоо дегени мен Жусуп Мамайдын китебинен дагы карап, Манас китебинен окуп, манасчылардан сурап билсем, Опол тоо деген бул Памир тоосунун бир жерин Опол тоо деп айтат экен туугандар. Бул жөнүндө дагы маалымат бар. Андан өтүп Кашкарга келип калган булар дагы. Ошентип баарысы Кашкардан жолугушту. Кашкардан жолугушуп, баягы Айкожо, Жаангер, Бакай, Акбалта, Манас, Эштектин уулу жамгырчылар болуп, канча деген миң түмөн колду баштап, 600-700 миң кол менен баягы Кырмуз олтурган Дагалдак деген шаарды барып камашты дейт. Сиздер билесиздер, Кырмузду тигил Кошой баягы Сермуста Мунар дегенди түрмөгө тыгып зынданга. Ал зындандан Билерик менен тиги Жаангердин баласы Билерик менен ага кошуп Көйүш деген адамды чыгарган. Ал Сермус шаарында Мунар өзүнүн шаарында өзү түрмөдө калган. Андан ары өтүп Кошой ошол Кытайлардын бир жанагындай айлакер аярынан алган бир ушундай бир бутка окшогон бир нерсе бар дейт, мойнуна илип алат дейт. Ал ачкычын салып быраса, кайсы тил болбосун которуп берет дейт. Ачкычын салып быраса, кандай адам болбосун ошонун кебетесине келет деген маалымат айтылат да. Мына ошондой айла амалы менен Кырмуздун шаарына Кошой бабабыз кирип кетет дагы Дагалдакка. Кырмузду ал жерде өлтүрүп, өзү Кырмуздун кебетесине келип, ошол жерде Дагалдакты 1,5 жыл элин башкарып калыптыр. Ал эле эмес, Дагалдактан баягы Кырмуздун Дагалдак шаарга кошумча дагы 11 шаары карайт экен. Көшөңдү, Даңгуу, Көйкөнө, Жертунан, Кашкар, Мангут, Токонарт деген шаарлар дагы ошол Кырмузга карайт экен. Ошонун баарысын Кошой абабыз башкарып олтуруп калды дейт. Анда баягы Манастар барып камаганда Кошой абаң Кырмуз болуп көрүнүп, Кырмуз болуп элди башкарып, Кырмуз болуп ошол жерден 200 миң колду топтоп Манастарга каршы бетме-бет тизилип турат. Айтып жатат Кырмуздун баягы шаардын эли. Булар 600-700 миң кол экен, 200 миң менен кандай болобуз деп коркушуп шаарды эми тонотот экенбиз, эми талатат экенбиз деп турат. Ошондо Кошой бир чети Манасты сынап көрмөккө, бир чети ошол колду бир байкап көрмөккө, аябай сыргылып, аябай сынгылып, анан 200 миң аскерин алып чыгып тизип, Кырмуз хан болуп олтуруп, Манаска бир гана Манасты жекеге чакырасыңар деп айтылуу. Ошол жерде Катык деген баатыр бар экен, Катыкты жекеге чыгарды дейт. Манас эле Манас деп чыкты анысы. Манастан башкаңды теңсинбейм, мага чыкса Манас чыксын, калганынын баарысын нар турсун деп баягы Катык жулкунуп 11 кулач камыш найзасын көтөрүп ушинтип чыкты дейт. Аны Манас көргөндө баягындай сүйүнүп, Кудай мындай бербеспи, мен кантип чыкпай калайын деп Манас сатаңдагы согушту көрсө ушундай элирген киши эмеспи. Ал чыгып баягы Катыкты качырып келип найзасы менен уруп, ал найзасынан атынан ооп түшүп, чуркап кетип баратканда белден алып, жанагы өзүнүн аскерлеринин астына алып келип таштап тындым кылды ошол жерден дейт. Муну көргөндө Кошойдун ушунчалык табасы канып, Кырмуз кебетесинде отурса дагы, ай чиркин, мунун жанында жүрчү шер экен, мул бага жөлөк болчу эр экен деп Манастын согуш өнөрүнө ушунчалык баягы көңүлү тоюп карап турду дейт.
Ал катык өлгөндөн кийин кана эми дагы ким чыгат деп Кошой бабаң бакырып коет, буйругун берип коет. Андан кийин Көөдөң деген балбан чыкты дейт. Көөдөң балбан ушунчалык өзү баатыр, ары балбан, ары айлакер болгон экен. Бул чалма ыргытчы экен. Тор чалмадан ыргытканда торуна барып оролуп, ат баты менен кошулуп кулаганча, антип минтип тура калганча барып сойчу экен да. Далай эрди, далай баатырды ошентип тындым кылган дейт. Мында дагы баягы камыш найзасын сунуп, Манасты жекеге чакырып кыйкырып, Манас болсо жекеге чыгып, найзасын сундуруп келатканда баягы тор чалмасын ыргытты. Тор чалмасын ыргытканда аны Манас байкап, буйтап качып, мына ошондо келип, баягы тор чалмасы ак куланын эки бутуна оролуп калды дейт. Оролуп калып, тетиги Көөдөң жеткече Манас ак ач албарсты кынынан сууруп чыгып, быт-чыт кылып баягы торун кыркып, ыргытып, баягы Көөдөң келгенде кекиртекке найза сайды дейт да. Кекиртекке найза сайып алып барып, аны жанагы Кырмыстын колунун үстүнөн ыргытканда, баягы Көөдөң өлгөн ас келгенсип, ал тийгенде 6-7 кишиси тоголонуп барып тындым болду. Аны көрүп Кошойдун дагы окуму канды. Баягы Манастын бир чети сынап жатат да, бул кандай баатыр экен. Манас деп укчу элем. Кандай балбан экен, кандай баатыр экен, кандай эр экен, кандай шер экен деп. Анын сүрүнө, түрүнө баа берип жатат да. Андан кийин дагы кимиң чыгасың дегенде коркуп калды баягы Кырмыстын колу. 200 000 кишиси калтырап титиреп коркуп турат дейт. Ашталы деген балбаны, Ашталы деген баатыр бар экен. Кана сен чыгасыңбы? Дегенде баягы Ашталы барбаймын деп айта албай, мен да чыгам деп камынып, Манасты артынан эле алыстан эле атып таштайын деп, ушундай бир астынан келатканда эле атып салмак болгондо, мылтыктын огу тийгенде дейт. Ашталынын мылтыгындагы ушунчалык бир сүрөт дейт. Мылтыктын огу тийгенде Манастын калканы 11 кабат болуп жасалган болчу дейт. 11 кабат калкан тарс дегенде ушунчалык бир аттан ооп жыгылып калайын деген ушунчалык күч менен тийди дейт. Бирок калкан тосуп калды. Антип минткиче болбой Манас ага жетип, аны тындым кылды дейт. Ошентип сурнайын, кернейин бапылдатып, баягы Кырмыстын шаарын камап турганда, Кырмыз Кошой бабаң жанагы 200 кишиге айтып атат дейт. Мен эми чыкпасам болбой калды. Башка эрибиз, башка шерибиз калбай калды десе, 200 000 Кытайдын колу баягы Кошой бабаңды эми Кырмыз деп таанышат да булар. Барбаңыз эле барбаңыз, коюңуз эле коюңуз, сиздин булар өлтүрүп коет, мынтип коет, антип коет, биз ханы жок кантип калабыз деп болар болбойт дейт. Анда Кошой айтат, эгер мен өлсөм, мени баягы менден кийин эгер мен өлүп кала турган болсом, согушпагыла. Булар менен тил табышып, аялыңарды жесир калтырбагыла, шаарыңарды элсиз калтырбагыла деп бир чети согушпай алып бергенге, Манаска баягы шаарды согушпай эшигин ачып бергенге элди үндөп, бирок айласын кылып, Манаска өзү жекеге чыгып турат. Мына ошентип алдында атын сараласын алкынтып, саргер атын Кошой бабабыз өзү чыгып жөнөдү дейт. Мына ушул жерден биз сиздер менен коштошо туралы. Эртең Кошой менен Манастын беттешинен баштап, андан ары улап кетебиз. Аман туруңуздар, эртең көрүшкөнчө.